Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, Нурдан Кемелович, негизи курулуш тармак, бул оор тармак, көп жылдан бери топтолуп келген маселелердин үстүндө иштеп атабыз. Мына жакында Ошко барып, бул эми эгемендик алгандан бери жасаган иштердин үстүндө иштеп атабыз да. Жаман эмес, жакшы. Ошол эле убакта мына мен бир нече мектептер боюнча сунуш берген элем. Мына Кадамжай районунда Исхак болуп аткан айыл аймагында Ирилеш айылында Бозулан Примов атындагы мектеп бар. 1993 жылы Ашар жолу менен курулган. Бул боюнча мен сиздерге кат жөнөткөнмүн. Мына Талант Иманакун уулунун атынан мага жооп келип атат да. Баткен облусунун Кадамжай районунун Ирилеш айылындагы Примов атындагы орто мектебине курулуш 24-жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган объекттердин тизмесине долбооруна авариялык абалдагы объекттердин тизмеси менен сунушталган дейт. Бирок акча каражаты чечилбегендигине байланыштуу аталган маселени мындай мыйзам чегинде аталган мектепти 25-жылы тизмесинин долбоорун түзүүдө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттын көлөмүнө жараша мыйзам чегинде караларын билдиребиз дейт. Ушул боюнча кандай болот атат, жооп берип коесуздарбы? Эми ар бир объект боюнча Иманакун уулу Таланттан мага жооп келип атат. Сиз мүмкүн маалыматы бар, эми ар бир катка адам кол койгондо өзү ошо катты билиш керек, жана жообун да билиш керек. Эгер уруксат берсеңиз, эгер действительно ошондой эле баягы действительно нуждающийся объект болсо биз салууга дайынбыз. Аны дагы мынакей Министерство образования ошондой эле Минфин менен чогуу акылдашып туруп жана тизмеге киргизебиз. Бул маалыматты мен сизге дагы өзүнчө карап туруп, анан дагы жөнөтүп берем. Уруксат берсеңиз. Мындай болуп атат да, Нурдан Кемелович. Мен мисалы 3 кат жөнөттүм. Мына Самарканддагы айыл өкмөтүнө Жаңыбак айылында да ушундай бир эскилиги жеткен мектеп бар, Тагаев атындагы. Аябай эскилиги жеткен. Андан сырткары мына Актатыр айылында Рават орто мектеби бар. Бул 1956-жылы курулуптур да. Мына 70 жылга жакын убакыт болуп калыптыр. Мен 3 катка мага окшош жооптор келип атат. Сиздерде бир эле специалист иштейби? Келдеев дегенчи. Баарын мыйзам чегинде карайбыз, жообу менен карайбыз. Сиз ошо кол астыңыздагыларга бир аз талап койсоңуз, баягы кат жөнөткөндө жок дегенде алып баягы сиздер 25-жылга план коюп аткан, жасай турган объекттерди бир сыра карап туруп, анан жооп берсиз. Хорошо, карап берем. Андан сырткары мына кийинки жообуда дагы ушул эле текст, бир эле текст. Урматтуу Талант Иманакун уулу, карап койсоңуз. Бир эле текст. Айылдын аты башка, мектептин аты башка, кайра эле жообо мыйзам менен карайбыз деп келип атат да. Ушуну сиз ооба стандарттуу түрдө баягы мен билем, эми баягы кагаздын көп болгондон ушинтип жазган учурлар болот, бирок сиз жетекчи катары ушуну көзөмөлгө алсаңыз, мен өзүм да министрликтерде иштегенмин. Ар бир барган кат боюнча жок дегенде, бюджетке киргизгенге аракет кылбаган күндө дагы ал специалисттер ошону алып реестр эмеде сиздер айтып атпайсызбы, 100 мектеп жасайбыз деп атабыз. Ошолордун катарын бир карап туруп анан жооп беришсин да. Мен сиздерден суранам, мына Баткен областы боюнча ушул 3 мектепти приоритеттүү кылып киргизип берсеңиз, жана область боюнча жасала турган мектептердин тизмесин кат жүзүндө мага берип койсоңуз. Бул биринчи. Андан сырткары мына Атмайдан эмне болду? Жеке менчикке берилдиби? Кайсы Атмайдан? Бишкек шаарындагы. Бул Бишкек шаарынын мэриянын вопросу. Сизге карабайт. Бизге карабайт. Аны мэриянын өкүлдөрү жооп берсе. Ал эми жаңы курулушту ким карайт? Жаңы Атмайдан. Жаңы Атмайдан да мэриянын балансында. Ал жер мэриянын балансына өткөн, мен билгенден. Анан эгер мэрия маалымат беребиз десе, баягы ошол берсе туура болот. Эми ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен муну эмне себептен сурап атам? Тоскоол кылбай турсаңыздар, эми ойду айтып алайлы. Урматтуу депутаттар. Атмайдан бул
кыргыз үчүн негизи баягы руханий, патриоттуулук, мындай эң бардык спортко караганда дагы кыргыздын жан дүйнөсүнө эң жакын спорт ушул да. Урматтуу депутаттар, Кундузбек Кошалиевич, ушу боюнча бир чечимге киргизебизби? Ушуну бир карап койсок, анткени эски ат майданды сатып ийип, жаңынын курулушу башталбай турат. Кыргызстан боюнча ушул спорт менен машыккан биздин мекендештерибиз кыргыз менен бул аттын жана ушул көк бөрүнүн бул эмеси жаны бир да. Биз ушун менен сыймыктанабыз. Кимдир бирөө футбол менен сыймыктанат, кимдир бирөө бокс менен сыймыктанат. Ушуну чечимге киргизип, бир тиешелүү тапшырмаларды берип коюуга мен сизди суранам, Кундузбек Кошалиевич. Уруксат берсеңиз, ушу ат майдан боюнча кичине кошумчалап коеюн. Азыр мен айткан. Урматтуу кесиптештер, силердин айткан сөздөрүн бардыгы чечимге кирет. Бардыгы чечимге кирет. Ошондон суроолорду бере бериңиздер. Ат майдан боюнча уруксат берсеңиз, мен кичине кошумчалап коеюн. Бүгүнкү күндө проектиси аягына чыгып калды, жаңы ат майдандык. Курулуш иштери боюнча пока суроо ачык, бирок проектировкасы уже аягына чыгып калды. Эми бул баягы кичинекей объект эмес, үй эмес экен, же бала бакча эмес, бат эле проектировка кылган. Бул индивидуальный проект болгондуктан кичине баягы проектиси созулуп кетти. Акыркы 3 айдан бери биз проектировка кылып атабыз. Жакын арада биз проектисин мэрияга өткөрүп беребиз. Жакшы, эми Нурдан Кемелевич, эми бул мындай борбордо жайгашат ат майдан мындай бизге тарыхый бир долбоор болуп калат. Ушуну аябай бир сыймыктуу кылып, жакшы стадиондор салынып атпайбы эми? Ошондой кылып, бизде футболго дагы мындай анча киши чогулбайт да, бизге ушу көк бөрүлөргө чогулат биздин мекендештерибиз. Ушунун проектисин мындай ар бир кыргыз сыймыктангандай кылып, ушуну сиздер жасасаңыздар, ушу сиздердин убакта жасалгандай болгондой кылып бир жакшылык жасап берсеңиздер, Албетте. Андан сырткары мына снип боюнча айтып кеттиңиз, эми курулуш тармагында бизде бүгүнкү күндө сниптер жаңылап атабыз деп атасыз. Союздан калган сниптер менен көп материалдар мындай ысырапчылык менен колдонулган. Эми өзүңүз мындай сиздин колуңуз астында мындай профессионал, кесипкөй адамдар бар. Ушуну заман талабына алып келсек, анткени мына башка мамлекеттерде, өнүккөн Европа мамлекеттеринде ушундай бизчелик курулуш материалдарын ысырапкорчулук менен колдонбойт экен да. Ушуну снипти бир жакшылап карап чыксаңыз, ошол эле убакта мына жана айтып кеттиңиз, $1100 чейин, мисалы $900 өздүк баасы болуп атат депчи. Дубайда болсо Биз аягына чыгабыз, бирок дагы бир нерсени айта кетчү нерсе бар. Бул биздин өлкөбүздүн жайгашкан жери. Биз аябай мындайча айтканда сейсмоактивный зонада жайгашканбыз. Мисал катары айтып кетейин, мынакей ошол эле Россия өлкөсү. Россия өлкөсүндө Москва шаары нулевой немеде турат. Сейсмичный зонада, нулевойдо окудут. Ал жерде баягы жер титирөө болбойт. А биздики болсо мынакей шаарларыбыз, особенно чоң шаарларыбыз, Бишкек шаары, Ош шаары 8-9 балдык баягы зонада турат. Анан снип деген бул жөн эле баягы кандай десем, бул целый свод и правил. Ошону биз бүгүнкү күндө сниптердин баарын жаңыртып атабыз. Албетте заман талабына жооп берген сниптер болуш керек. Мен бирок айта кетчү нерсе 75-жылдан бери которулбай келген биздин снип. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса жарымын бүттүк, эми кичине баягы жумуштар калып, эми анын баарын жакын арада биз которуп киргизебиз. Ошол снип боюнча иш алып барсаңыз, сиз ар бир үй алам деген адамга жардам бермек болот элеңиз. 10% деле мындай туура эмес колдонулган материалдарды 15% болобу үнөмдөлгөндө, ошондо ар бир квадраттан $150 чейин мындай үнөм болот да. Ошону аягына чыгарып берсеңиз, бул да чоң иш болот. Андан сырткары мынакей Билим берүү министрлиги сиздерге жаңы барбы билим берүү? Бар. Билим берүү министрлиги мына негизи окутуу системасын жаңылоо боюнча пландарыңыздар барбы? Өткөндө мына элдер менен сүйлөшүп атабыз. Ар бир мектепте, мисалы ушу англис тилин айтып кетким келет. 7-8 жыл окуйт дагы эч бир англиски билбей, билсе бир 5% тил билип чыгып атат да. Ушуну жаңылоо боюнча методикаларын карайбызбы? Дагы эле баягы союздун эмеси менен отурабыз. Эми бүгүнкү замандын талабына жараша азыр ушуну окууну бүткөндөн кийин колдонгондой, ошол чындап элечи, мисалы кайсы бир кесипти бүтүп, бүгүнкү күндө жогорку окуу жай болобу, мектеп болобу көп мындай үйрөнбөй туруп,
барып жумуш менен практика менен үйрөнүп келишет бизде, туурабы? Бир окуу жайды бүткөндөн кийин барсаң, ал жерде таптакыр иш башкача да. Ушуну жаңылоо боюнча кандай иштер жүргүзүп атасыздар? Сиздер барыңыздар билгендей, ушул 2025 жылы биз 12 жылдык окуу 12 жылдык система окуусуна өтөбүз. Ошого байланыштуу азыркы күндө мына ушу февраль айында бүтүрөбүз. Биз